Деңиз деңгээлинен 2326 метр бийиктикте жайгашкан. Бийик тоолуу аймакка киребиз. Талас электр тармактар ишканасынын Талас ээсинин Акматов бөлүмүнүн башчысы болом. Биз Каракол айыл өкмөтү жана Шуңкар айыл өкмөтү менен иштешебиз. Бул Каракол жана Талды булак, Аккоргон айылы 3 айылдан турат. 3 айылда бир 10 миңге жакын калкынын саны ушундай. 1650 абонент электр энергиясы менен камсыз кылып келебиз. Бизде кышы татаал болот, кыш эрте келет. Октябрь айында эле кар жапсалат. Ошо менен жаз кеч келет. Ошондо бизде кыш 5-6 айга чейин узарып кетет да. 3 ВЛДС аба чубалгысын тейлейбиз, 164 километр. Ошо 3 аба чубалгысы, 3 фидерибиздин бир фидер айдын Шуңкарда окуат. Бул телевышка Шуңкар уяда өтөт да. Аяка машина бара албайт. Ошо жака балдар аварийныйды же плановый жумуштарга чыкканда бир 3,5 саатта чыгабыз да ошого тогочу. Жөө чыгабыз, машина бар. Мурун ал жерге ошо вертолет менен алып келип анан карагайларды өйдөтөн ылдый сүйрөп коюшуптур да. Азыр карагайлар турат, арды техобслуживание жанагындай ремонтторго чыкканда ошо жөө чыгып, аттар менен чыгып ошо тереп жүрөбүз да. Анда авариялык өчүрлөр болуп калат. Шамал болгондо, кар жааганда, жаан чачында. Ошондо чыгабыз, түнкүсүндө эле чыгып, ошо элге свет бериш керек. Күзөбүз, ызык сууна карап. Кээ машина бара турган жер болот, же машина бара албай турган жерде болот. Машина бара албай турган жерлерге жөө чыгабыз, же аттар менен чыгабыз. Элге кызмат кылабыз, ошол жерден иштеп аткандан кийин ошо сыймыктанабыз, баарыбыз ар бир кесип ардактуу дейт го. Жети бала эмгектенебиз. Жетөөбүз ынтымактуубуз. Биз өкүнбөйбүз, балдан бар эле өз кесиптерин аябай жоопкерчилик менен аткарышат. Мыкты адистер, ошо кесибин сүйүп иштеген балдар да. Акматов участогу биз быйыл 2025-жылга СИП-3 деген провод бар. Азыркы замандын талабы да. Ошого 9 километр киргизгенбиз план боюнча. Ошону быйыл толугу менен аткарып, азыр ишке берүү алдында турат. Жумушубуз кооптуу да, баягы балдарды коркосуң, эртең менен келгенде бир сыра инструктаж өтөсүң. Жумуштан кайтып келгенче ойлоносуң да. Бөөдө кышка кабылга болсо экен деп ошон үчүн инструктаж беребиз балдарга эртең менен биринчи очередь. Бул биздин жумушта кооптуу болгондуктан эң биринчи техника безопасность сакташ керек да. Бул техника безопасность сактаса, адамдын өмүрүнө коркунуч келбейт да. Негизги милдети ошо элге жарыкты үзгүлтүксүз электр энергиясын камсыздоо. Кесипти тандап калган мектепте окуп жүргөн кезде эле электр боломдон кыялмар болчу. Аны 2014-жылы бул жумушка киргем, окууну аяктап. 2014-жылы водитель электромонтер болуп киргем да, Акматов бөлүмүнө. 1 жыл водитель электромонтер болуп иштедим. 2015 2 жыл монтер болуп иштедим. Анан ошентип тажрыйба топтоп эметкен сайын 2018-те дежурный электромонтер по станции 35-10 иштедим 2 жыл. 2 жылдан бери азыр Акматов бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келатам. Жумуштабыз 24 саат. Кызматтабыз. Ошо элге жарык жана жылуу тартуулайлы деп элге кызмат кылып жатабыз.